Азыр саламаттык сактоо ичинде тармакта бир топ реформалар болуп атат, бирок түшүнүксүз реформалар болуп атат. Ошол эле поликлиникалардын, ЦСМдердин реформасы болуп атат. Мына азыр саламаттык сактоо жабык режимде мындай коомдук талкууну кылбай, главврачтарды чакырып мыйзамсыз аракеттерге басымдуулук ушундай кылып атат да. Менин оюмча эми космосто жүрбөй эле мындай элдерге түшүндүрүп, кандай реформа болуп атат, эмне кылып атат, кандай пайда болот. А то өткөн биздин дагы саламаттык сактоо министрлиги ушул реформаны кылып мына кетип калды. Бул дагы кылып анан кетсе, кантип биз анан иретке келтиребиз. Ошондуктан азыр эле бүт коомго түшүндүрүп ошол реформаны, кайсы пайданы биз көрөбүз, коомдук талкууну өткөрөлү. Ушундай мен өкмөттөн талап кылам. Экинчи болсо, мен бул теманы 3-чү жолу көтөрүп атам. Бул ошол эле илим поздор боюнча, алардын диссертация боюнча, ВАК ошол диссертациянын база даныкты жап койду. Андай кылбаш керек. Бизде 1099 жылда бир мыйзам чыккан. Закон о научно-технической информации. Ошол мыйзамды бүт баары эле унутушту. Ошол жерде так эле жазылып турат. Илимий изилдөөлөр алар элдин байлыгы. Демек, диссертация бул ачык болуш керек. Ошону мыйзамды ВАК дагы унутуп калды чындыгыначы. Мен бир талапты кылам, ошону база даныкты ачыкла. Анан диссертационный совет боюнча. Мисалы ал ушундай жалган илимий изилдөөнү кылса, ошол анын диссертационный совет карабаш керек. Башка негизи диссертационный кеңеш караш керек да, ошону туура чыгарды илимий изилдөөнү же туура эмеспи. Азыр бизде конфликт интересов болуп атат. Ошол эле диссертационный совет уруксатты берген, ошол эле текшерген, ошолор эле дагы экинчи жолу текшерет экен. Плагиат болду же болгон эмеспи. Ошондуктан бул жерде токтомдорду бир топ өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпиз да. Өкмөт дагы ошол токтомго дагы бир өзгөртүүнү киргизиш керек. Азыр биз плагиатты тапсак, 3 жыл өтсө, бул уже эчтеке кыла албайт. Биз эчтеке кыла албайбыз да. Андай болбош керек. Негизи срок давности ошону алыш керекпиз. Ошону дагы чындыгында ВАК дагы көтөргөн, бирок